Саламатсыздар, урматтуу массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү, урматтуу журналисттер. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, 2019 жылды президентибиз региондорду өнүктүрүү жана цифровизациялоо жылы деп жарыялаган. Бүгүн ошо биздин долбоор элдин үнү жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жоопкерчилиги, бюджеттик процесс ошо Кыргыз Республикасынын финансы министрлиги жана Кыргыз Республикасынын финансы министрлигинин алдындагы окуу борбору ошол региондорду өнүктүрүү жана цифровизациялоо боюнча ошо 2019 жылы кандай иштер жүрдү, ошол тууралуу биз сиздерге маалымат берип кетсекпи деп келип отурабыз ушул жерде. Бүгүнкү пресс-сессиянын негизги темасы бул ошо 2020 жылдын бюджетинин жергиликтүү бюджеттин долбоорунун боюнча өткөрүлгөн коомдук угуулар боюнча болмокчу. Андан кийинки тема ошол жергиликтүү бюджеттерди цифровизациялоо маселеси. Ошол эки тема үстүндө бүгүн сөз кылабыз. Мен өзүмдү тааныштырып кетейин. Менин атым Азамат, фамилиям Мамытов. Ошол элдин үнү жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жоопкерчилиги бюджеттик процесс долбоорунда муниципалдык финансы боюнча адис болуп иштейм. Негизи бюджеттик кодексте өзү буга чейин коллегабыз айтып кеткендей, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жылына жок дегенде 2 жолу бюджет боюнча коомдук бюджеттик угууларды өткөрүш керек. Биринчиси бюджеттин аткарылышы боюнча, бекитилген бюджет кандай аткарылды. Ал эми экинчи коомдук угуу болсо, бул бюджеттин долбоору боюнча. Ошол келерки жылга элдердин кандай приоритеттери кирди, ошол тууралуу ошол жөнүндө 2 коомдук угуу өткөрүлүшү керек. Мен ошо презентациямдын башын эмне үчүн айыл өкмөттөр, шаарлар коомдук угуу өткөрүшү керек, ошого токтолуп кетейин. Бюджеттик кодексти ачсак, ал жерде ошо жергиликтүү бюджеттерге тиешелүү беренелерде мындай аныктама берилип кеткен. Жергиликтүү бюджет бул айылдык аймактын жана шаардын жергиликтүү жамаатынын бюджети деп атат. Башкача айтканда, бул эч кандай айыл өкмөттүн, аткаруу органдын же болбосо жергиликтүү кеңештин өкүлчүлүк органдын бюджети эмес. Бул жерде жергиликтүү жамааттын бюджети болуп атат. Жергиликтүү жамааттын бюджети эмне үчүн? Анткени кирешеси жергиликтүү бюджеттин бул салык төлөөчүлөрдүн эсебинен түзүлүп атат. Ошол эле киреше салыгы, ошол эле мүлк салыгы, ошол эле жер салыгы, ошол эле сатуудан түшкөн салык, ошол эле муниципалдык мүлктү ижарага берүү же сатуудан түшкөн салыктардын баары тең бүгүнкү күндө ошол салык төлөөчүлөрдөн келген салыктар болуп саналат. Ошондуктан бюджеттик кодекс айтып атат, жергиликтүү бюджетти түзгөндө жана аткарганда сөзсүз түрдө коомдук бюджеттик угууларды өткөрүп, ага коомчулукту катыштырып, анан ошолордун берген сунуштары менен суроолору, сунуштары эске алынып, анан бюджет жергиликтүү кеңеш тарабынан бекитилсин деп атат. Бюджеттик кодекстен тышкары дагы биздин баш мыйзамыбызда, Кыргыз Республикасынын конституциясына дагы жазылган жергиликтүү бюджетти түзүү жана аткаруу ачык айкындыктын, коомчулуктун катышуусу менен болушу керек деп. Башкача айтканда, бул дагы ошо биздин Кыргыз Республикасынын конституциясынын жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдардын алдына койгон бир талаптары. Ал эми коомдук бюджеттик угуулар деген бул дагы бюджеттик кодексте аныктамасы берилген. Бул коомдук пикирди, иликтөө, сунуштамаларды алуу менен чечимдерди кабыл алуу үчүн аткаруу бийлик органы тарабынан уюштурулган
ачык талкуулоо формасындагы иш-чара да бар. Бардык ошол айылдык аймакта, шаарда ким салык төлөсө, жашоочулары болуп эсептелсе, ошонун бардыгы келип өзлөрүнүн оюн билдирип, сунуштарын билдирип, суроолорун бергенге укуктуу. Бул ошол бюджеттик кодексте дагы так жазылып берилген. Дагы маалымат үчүн айтып коеюн, биздин бюджеттик кодекс ошо 2017 жылдын 1-январынан баштап иштеп келатат. Азыр мен сиздерге ошо мурунку жылдарга салыштырмалуу коомдук угуулар жөнүндө маалымат бергенде өзүңүздөр көрөсүздөр. 2017 жылга чейин коомдук бюджеттик угуулар боюнча картина кандай эле, 2018-ден баштап кандай өзгөрүүлөр болду. Баягы коомдук бюджеттик угуу бул бизде Кыргызстанда өзү 453 айыл өкмөтү, анан 31 шаарыбыз бар. 453 айыл өкмөтү, 31 шаар. Анан биз ошол бардык жерде бир типтүү коомдук бюджеттик угуулар өтсүн деген максатта биз жергиликтүү бюджет боюнча коомдук бюджеттик угууларды өткөрүү боюнча усулдук колдонмону финансы министрлиги менен биргеликте иштелип чыкты. Бул усулдук колдонмодо эмнелер жазылган? Усулдук колдонмодо ошол коомдук бюджеттик угууларды кандай сапаттуу, эффективдүү өткөрүлүш керек? Элдерди кандай чыгыш керек ошол коомдук угууларга? Коомдук угууларда кандай материалдар колдонулушу керек? Коомдук угууларда ошол баягы элдерге түшүнүктүү тилде кандай материалдарды даярдаш керек? Жана элдердин сунуштарын кандай кабыл алыш керек? Кабыл алгандан кийин ошону кантип орусча айтканда обработка кылыш керек? Анан баягы кыргызча айтканда кайра байланыш. Коомдук бюджеттик угуулар өттү, элдерден сунуштар түштү. Эми ошол сунуштар келерки жылдын бюджетине кирдиби же кирген жокпу? Ошол тууралуу кайра байланыш. Орусча обратная связь деп коет. То есть биз ушул талаптарды биз жергиликтүү бюджет боюнча коомдук угууларды өткөрүү усулдук колдонмосунда ушул пункттарды киргизе кеттик. Азыр жерлерде 2020 жылдын бюджети ушул усулдук колдонмонун негизинде өткөрүлдү. Андан тышкары бул усулдук колдонмону чыгарып эле койбой, биз 5 облуста ушул усулдук колдонмо боюнча коомдук угууларды өткөрүү боюнча тренингдерди өткөрдүк. Тренингдерге биз ошо айыл өкмөттөрдүн финансы экономика бөлүмүнүн башчыларын тренингдерге чакырганбыз. Алар катышып, ошол тренингде тиешелүү маалыматтарды алып, усулдук колдонмолорду таркатып бергенбиз. Ошолорду алып, анан тренингдин аягында ошо район боюнча, ар бир райондо канча айыл өкмөт болсо, ошолордун коомдук бюджеттик угуу өткөрүү графиктерин түзүп, анан 2020 жылдын бюджети боюнча жерлерде график боюнча коомдук бюджеттик угууларды өткөрүштү. Андан кийинки биздин кылган иш аракетибиз бул жарандык бюджет болуп саналат. Бул ошол жергиликтүү бюджет боюнча маалыматты элдерге түшүнүктүү тилде берүү. Башкача айтканда, ал жерде финансылык, мисалы сальдо деген же болбосо дефицит, профицит деген сөздөр колдонулбайт. Бул жерде жалпак тилде элдерге бюджеттин кирешеси тууралуу, чыгашасы тууралуу кандайдыр бир инфографикаларды колдонуп, сүрөттөрдү колдонулуп иштелип чыккан бир материал деп койсок болот. Биз ошо ар бир тренингде Кыргызстанда 453 айыл өкмөт, 31 шаарлар болсо, ошо 453 айыл өкмөттөрдүн бардыгына тең ушундай баннерлерден 2ден тараттык. То есть булар ошо коомдук бюджеттик угууларды өткөргөндө же болбосо негизи эле бюджет тууралуу маалыматты ушул баннерлерге жазып, анан маалымат такталарында болобу же болбосо бир элдер көп чогулган жерлерге илип коюу максатында. Андан тышкары биздин долбоордун максатында да, биздин долбоордун алкагында быйыл ошо ким коомдук бюджеттик угууларды жакшы, сапаттуу өткөрсө, ошолорго биз жыл сайын сынак жарыялап беребиз. Сынактын өзүнүн критерийлери бар, өзүнүн конкурстук комиссиясы бар. Ошол бизге түшкөн заявкаларды
иштеп карап чыгышып, тиешелүү орундарды беришет. Быйыл мисалы үчүн биз 900 000 сом жалпы призовой фондду 900 000 сом булганбыз. Анын ичинен биринчи месте 150 000 сом, экинчи месте 100 000 сом, дагы ушундай орундар кете берет. Анан ушул утуп алган акчасына алар ушу мындан кийин да коомдук угууларды сапаттуу өткөрүү боюнча өздөрүнө керектүү нерселерди алып алышса болот. Бул жыл сайын өтүп турган конкурс. Муну биз 2008 өткөргөнбүз, 2007 жылы дагы өткөргөнбүз. Көңүлүңүздөрдү ошол коомдук бюджеттик угуу боюнча угуунун өткөрүлгөн динамикасына көңүл бурсаңыздар, мына өзүңүздөр карасаңыздар, 2013 жылдан берки динамиканы көрсөтүп атабыз. Жогоруда айтып кеткендей, бюджеттик кодекс ишке кире баштагандан бери мына 2017 жылы примерно 13 коомдук угуу өткөрсө, 2018 жылы 182 коомдук угууга көбөйгөн. Ал эми 2019 жылы болсо 330 коомдук угуу өткөрүлгөн. То есть 453 айлык өкмөттөн 330 айлык өкмөт бүгүнкү күндө ошо бюджеттин элдерге алып чыгып, элдерге маалымат берип, ошолордун сунуштарын, суроолорун мүмкүнчүлүгү болушунча акчалардын жетишинче карап, колдонуп анан бюджеттин түзүп атат. Өзүңүздөр карасаңыздар, акыркы 2 жылда ошо коомдук угууларды өткөрүп, аймактарда абдан жакшы картинаны, жакшы бир сүрөттү берип атат. Жергиликтүү бюджет гендердик сезимтал бюджет болушу керек. Өзүңүздөр билесиздер, акыркы кездерде ошо гендер маселеси көбүрөөк көтөрүлүп атат. Мисалы үчүн бюджеттерди түзүүдө бир гана эркектер эмес, аялдардын дагы көйгөйлөрүн, мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын дагы көйгөйлөрү ошо жергиликтүү бюджеттин долбоорлорунда чагылдырылып, ошолордун да маселеси каралса деп. Боюнча жалпысынан 330 коомдук угуу өтүп атат дагы, 28 000 адам, 28 000ге чукул адам ошол коомдук угууга катышып атышат. Анын 11 883-ü бул аял киши болуп атат. То есть башкача айтканда жарым аял киши болуп атат. 3200 ар кандай сунуштар түшкөн, 3200 ар кандай сунуштар түшкөн, анын 1600-ü бүгүнкү күндө ошол бюджеттин долбооруна киргизүүнүн үстүндө. Бюджет пока бекитилген, 2020 жылдын бюджети. Бирок ошол элдерден түшкөн 3221 сунушту азыр обработкалап, сессияда карап, кайсына киргизебиз, кайсына киргизгенге мүмкүнчүлүгүбүз бар, ошону карап аткан үстүндө. Анткени өзүңүздөр билесиздер, бизде республика боюнча 80% дотацияда өзүн каржылай албайт, республикалык бюджеттен жардам алышат. Ошондуктан баардык эле маселени айыл өкмөттөр киргизе албайт. Ошонун ичинен приоритеттүүнүн артыкчылыктын эң артыкчылыктарын тандап алып, анан жергиликтүү бюджетке киргизилет. Урматтуу коллегалар, бул коомдук угуу боюнча биз маалымат берип кеттик. Ал эми цифровизациялоо боюнча региондордо кандай иш жүрүп атат, ошол тууралуу да кыскача маалымат берип кетейин. Жарандык бюджет, бул дагы жарандык бюджетти түзүү, мен жогоруда айтып кеткендей, бул дагы бюджеттик кодекстин бирден бир талабы. 127-ci беренени, 126-ci беренени ачсаңыздар, ошол жерде коомдук бюджеттик угуулар жана жарандык бюджет деп жазылган, жарандык бюджет түзүү деп жазылган. Эмне үчүн жарандык бюджетти түзүш керек? Салык төлөөчүлөр, мисалы үчүн, айыл өкмөт жергиликтүү налогду төлөп атканда, ал жерде бардык адамдарга төлөп берет. Туурабы? Дипломуң барбы, же жокпу, финансылык билимиң барбы, же жокпу, ага карабайт. Раз сен жериң барбы, сен машинаң барбы, сен мектепти бүткөнсүңбү, бүтпөгөнсүңбү, налог, салык төлөнүшү керек. Бир жерде дагы бул, мисалы үчүн, финансы билими жок, ошон үчүн бул салык төлөбөй эле койсо болот деген эч жерде сөз жок. Баарына бирдей шартта, бирдей суммада, бирдей ставкада төлөнүшү керек. Демек,
бардыгы төлөп аткандан кийин ошол кеткен акча бардыгына түшүнүктүү болуш керек. Баарына түшүнүктүү болуш керек. Ошону бюджеттик кодекс иштеп чыгып атканда, ошо баарына түшүнүктүү болуш үчүн жана кандайдыр бир финансылык терминдерди ал жерден алып салып элдерге түшүнүктүү тилде берилсин деген талап коюлат. Жарандык бюджет ошондон бюджеттик кодекске ошондон улам келип чыккан. Жарандык бюджет бул түшүнүктүү жана жөнөкөйлөтүлгөн формада берилген бюджет жөнүндө маалымат. Ошол боюнча маалымат берип кетейин сиздерге дагы. Бизде ошо областы боюнча 10 пилоттук айдоокөнтүбүз бар. Эгерде ошол муниципалдык индекстин жыйынтыгы 100-дү көрсөтсө, значит бул деген сөз элдер жарандардын бардыгы коомдук укугга катышышат, бюджет боюнча маалымат алышат, бюджет боюнча маалыматтарды таркатылып берет, элдердин сунуштары, суроолору бюджетти түзүп атканда эске алынат деген сөз. Эгер 100 балл алса. Бирок өзүңүздөр көргөндөй 2017 жылы базалык оценка болду элек, базовый оценка, кээ бирлер даже 40% алган эмес. 40% алган эмес. Анан 2018 жылы биз ошо пилоттордо биздин долбоорубуздун үнү, элдин үнү жана жергиликтүү өз алымчы органдардын жоопкерчилиги бюджеттик процесс болгондуктан биз тиешелүү иш-чараларды өткөргөнбүз дагы мына өзүңүздөр көргөндөй картина жакшы жакка өзгөрүлгөн.